Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров жеке ишкерлерди колдоо жарлыгына кол койгон. Мында ишкерлерде кандай көйгөйлөр бар жана фискалдык жана укук коргоо органдары тарабынан негизсиз текшерүүлөрдү болтурбоо максатында Баткен облустук прокуратурасы жана ЖИА биргеликте түшүндүрүү иш-чараларын жүргүзүүдө. Баткен району жана Баткен шаарынын аймагындагы ишкерлерге жаңы кабыл алынган салык кодекстери боюнча маалымат берилип, кассалык көзөмөлдөөчү аппаратты ишке киргизүүнү колго алуу керектиги айтылды. Аларга карата фискалдык контролдоочу жана укук коргоо органдары тарабынан негизсиз текшерүүлөр жана кийлигишүүлөр болбой атабы. Мына ушул багытта сүйлөшүүлөр жүргүзүлөт. Былтыркы жылы сентябрь айында ушундай эле жолугушууларды өткөзүп, жеке ишкерлер менен баарлашканбыз. Алар тарабынан бир канча мындай көйгөйлөр айтылып, аны ошол биргеликте чечүү жолдору талкууланган. Жаңы кабыл алынган салык кодекси салык системасынын туруктуулугун камсыздоо, салыктарды администрациялоону оптималдаштыруу, салыктык жол-жоболорду санариптештирүү, ишкерликти жүргүзүүдө бирдей шарттарды түзүү жана көмүскө экономиканы кыскартуу максатында ишке ашып жаткандыгы тууралуу кеңири маалыматтар айтылды. Бул иш-чаранын негизги максаты жеке ишкерлер менен мамлекеттик органдардын ортосундагы кээ-бирки түшүндүрүү иштери десек болот. Кайсы учурда текшериш керек, кандай абалда текшерүү жүрөт жана ошондой эле бүгүнкү жолугушуундагы бир максаты азыркы учурда жаңы салык кодексине кирген өзгөрүүлөр боюнча дагы биздин ошо салык кызматкерлерибиз жеке ишкерлерге жалпы мындай маалымат берип атат. Иш-чаранын жүрүшүндө ошондой эле кодекс менен салыктык текшерүүнү аралыктан көзөмөлдөө жүргүзүү боюнча жаңы ыкмалар киргизилип жатканы да кабарланды. Бул механизм камералык жана көчмө салыктык текшерүүлөрдөн бошотууну, текшерилүүчү баштапкы документтердин санын кыскартууну жана реалдуу убакыт режиминде маалымат алмашууну карай турганы кабарланды. Бүгүнкү иш-чаранын негизи пайда жактарын айта турган болсок, биз билбеген кээ-бирки укуктарыбыз бар экен. Бизге мисалы текшерүү барат десе эле коркуп мурдагыдай түшүнбөгөн жерлер болгон болсо, азыркы учурда эми прокуратуранын негизи жок, же болбосо экономика министрлигинен уруксат жок, бизге текшерүү барууга милдеттүү эмес экен, же алардын укугу жок экен деген нерсени түшүндүк. Ошондой эле ишкерлерге ККМ аппараты тууралуу кеңири маалыматтар жеткирилип, бул системага өтүү зарыл экенин билдиришти. Учурда бардык ишкерлерди эртерээк ККМ аппаратына өткөрүү аракеттери көрүлүп жатат. Динара Курбанбекова, Медербек Айдаралы уулу, Алтын бешик жаңылыктары. Билдирүү берет, эгер билдирүү бермесе, мен билбейм деп киргизбей койгонго укугум бар.